Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Силер менен 9 класстын физика телесабагында жолугушуп отурганыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе балдар, бул 4-ирикте биз силер менен физиканын жаңы өтө кызыктуу бөлүмүнө киришебиз. Ал бөлүм албетте космос физикасы деп аталат. Эми ушул космос физикасы бөлүмүнүн биринчи темасына киришерде мурун балдар, мен силердин көңүлүңөрдө bir insanga burun gelip turadi. Бұл insan Amerikалық астрофизик, астроном, илимдин популяризаторы Карл Саган болуп эсептелинет. Анын көптөгөн илимий, фантастикалык жана илимий эмгектери жарык көргөн. Анын ичинде мен бөлүп көрсөтүп турган бул көгүлтүр чекит жана контакт деген китептери дүйнөлүк бестселлерге айланган. Ошондой эле бул контакт деген китебинин негизинде илимий фантастикалык фильм тартылган. Эгерде көрө элек болсоңор сөзсүз түрдө көрүп койгула, абдан кызыктуу фильм. Ал эми менин азыр айтайын деп атканым бул ушул көгүлтүр чекит деген китебинен кичине үзүндү. Бул көгүлтүр чекит деп Карл Саган биздин силер менен баарыбыз жашап аткан, биздин космостогу үйүбүз болгон жер жөнүндө айткан. Кана эмесе балдар, азыр ушул көгүлтүр чекит деген өзүнүн эмгегинен кичине үзүндүгө көңүл буралы. Бул алыскы чекиттен жер эч кандай кызыкчылык туудурбашы мүмкүн. Бирок биз үчүн бардыгы башкача. Бул чекитке дагы бир жолу караңызчы. Бул ушул жерде, бул биздин үйүбүз. Биз билген жана бизди билген, биз уккан жана бул дүйнөдө жашап өткөн ар бир адам ушул жерде жашаган. Ар бирибиздин кубанычыбыз, кайгыбыз, миңдеген религиялар, идеологиялар жана экономикалык доктриналар, ар бир аңчы жана жаныбар, ар бир баатыр жана коркок, ар бир цивилизацияны түзүүчү жана талкалоочу, ар бир падыша жана дыйкан, ар бир сүйүшкөн түгөйлөр, ар бир ата, ар бир эне, ар бир үмүт берген бала, ар бир ойлоп табуучу жана саякатчы, ар бир акылман жана саясатчы, ар бир жылдыз жана улуу жол башчы, ар бир ыйык адам жана күнөөкөр, бардыгы ушул жерде из калтырган. Жер бул чеги жок космос мейкиндигиндеги кичинекей чекит гана. Өздөрүнүн улуу бийлигине жетүү үчүн канчалардын жанын кыйып, канын агызган ушул чексиз ааламдын кичинекей кум бүртүгүнүн бөлүгү болгусу келген кол башчылар жөнүндө ойлоңузчу. Ушул бүртүкчөнүн бир бурчундагы жашоочулардын, анын башка бурчундагы жашоочуларына болгон аеосуз күрөшү жөнүндөчү. Биздин өзүбүз ойлоп тапкан маанилүүлүгүбүз, биздин кур намысыбыз, биздин чектен чыккан өзүмчүлдүгүбүз бул ааламдагы кичинекей көгүш чекиттин жанында маанисиз болуп калат. Биздин планета, бизди курчап турган ой жеткис космос караңгылыгындагы жалгыз сыраган кичинекей бүртүкчө. Ушул чексиздиктеги биздин белгисиздигибизге өзүбүздү өзүбүздөн куткарып калуу үчүн сырттан жардам күтүү маанисиз. Жер азырынча биз билген ааламдагы жашоо шамы тамган жалгыз гана планета. Биздин түр үчүн жакынкы келечекте башка планеталарга көчүп кетүү мүмкүнчүлүгү көрүнбөйт. Сизге бул жагабы же жакпайбы? Бирок азыркы кезде жер бул биздин жалгыз үйүбүз. Кайсы бири аалым айткан экен, астрономия адамдын мүнөзүн жана чыдамкайлыгын тарбиялайт деп. Кыязы мунун далили катары чексиз ааламдагы мына бул кичинекей көгүш чекитти айтсак болот. Мен үчүн бул биздин бири-бирибизге болгон жылуу мамилени өстүрүү жана биз билген
жалгыз үйүбүздү ушул ааламдагы көгүш чекитти сактай билүү милдетин баса белгилейт. Мына балдар, демек Карл Саган айткандай, биз өзүбүздүн ааламда жашап аткан үйүбүз болгон көгүлтүр чекит бул жерди өзүбүздүн көзүбүздүн карегиндей сакташыбыз керек экен балдар. Мындан башка биздин жашай турган азырынча жерибиз жок, Андыктан ар бирибиз жоопкерчиликтүү мамиледе болуп, өзүбүздүн жашаган жерибизди сактай билели. Анда эмесе балдар, бүгүнкү биринчи темага киришели. Бул темабыз ааламдын түзүлүшү жөнүндөгү алгачкы маалыматтар деп аталат. Демек балдар, бүгүнкү сабактын жүрүшүндө космос физикасы жөнүндө жалпы түшүнүк аласыңар, ааламдын түзүлүшү жөнүндө баштапкы көз караштар менен таанышасыңар жана ааламдын түзүлүшүнүн геоборбордук жана гелиоборбордук системаларын салыштырасыңар. Бүгүнкү сабакта кездешүүчү жаңы түшүнүктөр менен дагы тааныша кетели. Булар асман телолору, башкача айтканда планета, жылдыз, галактика, метеорит, астероид, комета, чаңдар, планетанын спутниктер жана башка телолор кирет. Галактика өзүнө миллиарддаган жылдыздарды камтыган жылдыздык система. Жана метагалактика азыркы күчтүү приборлордун байкоо мүмкүнчүлүгү жеткен ааламдын белгилүү бөлүгү. Эми балдар, дегеле космос деген сөз эмнени түшүндүрөт? Ошого көңүл буралчы. Космос сөзү бул грек сөзү, кыргызчага отургондо бүтүндөй аалам деген маанини түшүндүрөт балдар. Эми ушул биздин ааламдын масштабы жөнүндө кичине элес алып көрөлүчү балдар. Ааламдын масштабы учу кыйыры жеткис өтө чоң болуп саналат. Мисалга алсак, биз жашаган галактиканы карап көрөлү. Биздин галактикабыз биз билгендей саманчынын жолу деп аталат, Бул спираль түрүндөгү галактикаларга кирет. Мына ушул галактикабызда, башкача айтканда, бир эле галактикада балдар, болжол менен 200 миллиарддан ашык жылдыз жайгашкан экен, биздин күнгө окшогон. Ал эми метагалактика дегенибиз биз жогоруда айтып кеткендей, демек азыркы күчтүү, кубаттуу приборлордун жеткен чегине чейинки биздин ааламдын бөлүгү. Мына ушул метагалактикада болжол менен 200 миллиарддан ашык галактика бар экен балдар. Эми салыштырып көрөлүчү. Эгерде метагалактикада 200 миллиарддан ашык галактика бар болсо, ал эми бир галактикада эле 200 миллиарддан ашык жылдыз бар болсо, ал эми ошол жылдыздардын жок дегенде жарымысынын тегерегинде эле биздин күн системасында болгон планеталар айланып жүргөн болсо, анда биздин ааламдын масштабын элестетип атсаңар керек балдар. Ошондой эле мына биздин бир галактиканын, башкача айтканда биздин галактиканын бир четинен экинчи четине жетиш үчүн балдар, биз жарык ылдамдыгындай ылдамдык менен жүрүп отуруп 100 000 жыл убакыт кетиришибиз керек экен. Башкача айтканда, эгерде муну километрге айландыра турган болсок, 9 көбөйтүлгөн 10-17 километр экен биздин галактиканын диаметри. Бул эмне деген түшүндүрөт? Мисалы, жарыктын ылдамдыгын билебиз, биз 300 000 километр секунда, бир секундасына 300 000 километр өтөт. Эгерде биздин ушундай ылдамдыкта жүргөн ракетабыз болсо, ошол ракетага отуруп алып, галактиканын бир четинен экинчи четине жүргөн болсок балдар, анда биз 100 000 жыл коротмок экенбиз. Башкача айтканда, биз ошол 9 бөлүнгөн 10-17 километр жолду басып өтүш үчүн ушундай 100 000 жыл коротмок экенбиз. Демек, биздин галактиканын эле чоңдугун, масштабын элестетип атсаңар, анда ааламдын масштабы кандай? Албетте, биздин башкача айтканда акылга сыйбай кетет, ошо ааламдын чоңдугуна. Эми эгерде ааламдагы дарегибизди сурайт турган болсо, кайсы ааламда силердин дарегиңер кандай десе, биз эмне деп жооп беребиз? Көбүңөр билбешиңер мүмкүн, анда эмесе билип алгыла. Демек, биздин ааламдагы дарегибиз кандай экен? Биздин галактикабыз спираль түрүндөгү галактика жана саманчынын жолу деп аталат.
кыргызча айтканда. Демек, ал галактикадагы системабыз борборунда күн жайгашкан жана анын тегерегинде 8 планета айланып жүргөн күн системасы. Ал эми ошол күн системабыздагы биздин жашаган планетабыз, албетте, 3-чү жайгашкан планета бул Жер планетасы болуп саналат экен балдар. Мына, демек, биздин ааламдагы дарегибиз ушундай экен. Эми балдар, ушул аалам жөнүндө, дүйнө жөнүндө байыркы адамдардын элестетүүлөрү кандай болгон? Мына ошолорго көңүл буруп кетели. Демек, байыркы Индияда кандай элестетишкен? Демек, байыркы Индияда жерди жылан орогон ташбаканын үстүндө 3 пил көтөрүп турат деп элестетишкен экен балдар. Мына сүрөттө көрүнүп тургандай. Ал эми байыркы Египетте болсо, сүрөттөн көрүнүп тургандай, жер, асман кудайы, күн кудайынын кемелери күндүн жолун көрсөткөнүн көрүп турасыңар. Демек, бул жердеги сүрөттө биринчи бул жерди элестетишет. Албетте, байыркы Египетте билесиңер, бардык нерсенин өзүнүн кудайы болот деп эсептешкен. Ошондой эле жер кудайы мынакей, андан кийин асман кудайы экинчи, үчүнчү болсо ошол күн кудайынын кемелери ошо күндүн басып өткөн жолун көрсөтүп турат деп эсептешкен экен. Ал эми байыркы Вавилондо жер бардык жагы суу курчаган тоо, анын үстүндө жылдыздуу асман бар деп элестетишкен экен. Ал эми ушул жердин шар формасында экендигин байыртадан эле билишкен экен, жана эң биринчилерден болуп грек окумуштуусу Пифагор Самоский айтып кеткен экен. Ошол жердин шар формасында экендигин. Ал эми ошол жердин жана планеталардын системасын биринчилерден болуп өзүнүн теориясында калтырган бул Аристотель болуп эсептелет экен. Биздин заманга чейинки 384-322 жылдар жашаган байыркы грек окумуштуусу Аристотель, бирок ал геоборбордук системасын сунуштаган. Башкача айтканда, геоборбордук дегенибиз бул ошол күн системабыздын борборунда жер жайгашкан, ал эми күн жана башка планеталар анын тегерегинде айланып жүрөт деп. Ал эми ушул Аристотельдин геоборбордук системасын андан ары улантып, кадимки илимий теория кылып иштеп чыккан ошол эле байыркы грек окумуштуулардын бири Клавдий Птоломей болгон. Анын системасы геоборбордук система деп аталган. Мында жерди жана айтылгандай ошол күн системасынын борборунда коюп, ал эми күн жана башка ал учурда 5 планета белгилүү болгон: Юпитер, Меркурий, Марс, Сатурн, Венера. Мына ушул калган 5 планета ошол жерди айланып жүрүшөт. Ошонун ичинде күн дагы бар деп эсептеген. Мына ушул геоборбордук системанын албетте туура эместигине карабастан бул система 300 жыл өкүм сүргөн экен балдар. Андан кийин азыркы биз элестеткен күн системасын, же болбосо биз билген күн системасынын эң биринчи туура багытын польшалык окумуштуу Николай Коперник берген экен. Анын системасы гелиоборбордук система деп аталган. Демек, анын системасы боюнча күн системасынын борборунда, же болбосо ааламдын борборунда күн жайгашкан, ал эми жер жана башка планеталар ошол күндү тегеренип айланышат деген. Бирок бул жерде жылдыздар системасы Птоломейдин системасындай эле ошол планеталардын чегинде кыймылсыз жылдыздар жайгашат деп эсептеген Коперник дагы. Демек, ушу гелиоборбордук система менен геоборбордук системаны салыштырып турган болсок, мынакей силер көрүп тургандар, геоборбордук деп өзү эле айтып тургандай, гео деген бул жер дегенди түшүндүрөт. Ал эми гелиоборбордукта гелиос деген бул күн дегенди түшүндүрөт. Мына ушул эки система бири-бири менен башкача айтканда, ушул эки системанын кайсынысы туура экендигин биз азыр билип отурабыз, билебиз, биз азыр билебиз. Демек, албетте туурасы ошол Коперниктин гелиоборбордук системасы болуп эсептелет. Мына эми ушул эки системанын салыштыргандагы бир видео тасмага көңүл буралы, андан кийин сабагыбызда
балдар. Демек, силер ушул Коперниктин гелиоборбордук системасы жана Птоломейдин 300 жыл бою өкүм сүрүп келген геоборбордук системасы менен тааныштыңар жана алардын айырмачылыктарын, окшоштуктарын салыштырдыңар. Эми ушу гелиоборбордук системаны Коперникке чейин дагы байыркы грек окумуштуусу Аристарх Самоский дагы өзүнүн эмгектеринде калтырып кеткен экен. Демек, гелиоборбордук система Коперниктен баштап эле башталбайт экен. Ал алга чейин эле ушу Аристарх Самоскийдин эмгектеринде көрсөтүлгөн экен. Бирок албетте ал учурда аны текшерүү мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан ал болгону болжомол же болбосо теория катарында эле калып кеткен экен. Ал эми балдар, азыркы жетишкендиктер жөнүндө айта турган болсок, албетте азыркы кезде космос мейкиндигин кезген биздин спутниктерибиз учуп жүрөт. Ошол спутниктерден алынган баалуу маалыматтардын негизинде космос жөнүндө, аалам жөнүндө, деги эле биздин дүйнө жөнүндө өтө пайдалуу маалыматтарды биздин окуу китептеринде жазылып атат. Ошондой эле көптөгөн илимий статьяларда берилип атат. Эми азыркы биз билген азыркы илимдин жетишкендиги менен алынган маалыматтарга дагы кайрыла кетсек, албетте мурунку байыркы окумуштуулар айткандай эле жер шар формасында экендиги далилденди. Жана жер күн системасы деп аталган 8 планета жана андан тышкары кичи планеталар, ошондой эле планеталар аралык ар кандай телолор менен камтылган күн системасындагы 3-чү планета экендиги аныкталды. Жана күндөн жерге чейинки жана башка планеталарга чейинки аралыктардагы так аныкталды. Ошондой эле күн системасынын бүткөн чегинде Птоломей жана Коперник айткандай кыймылсыз жылдыздар эмес, деги эле ааламдын жаралышы жөнүндөгү баалуу маалыматтарды билип отурабыз. Бул күн системасы болсо спираль түрүндөгү саманчынын жолу деп аталган, биз азыркы учурда атап койгон галактиканын миллиондогон системаларынын бирине кире тургандыгы аныкталды. Ал эми ошол эле учурда биздин күн системабыз ошол галактиканын борборун айланып жүрө тургандыгы аныкталды. Бул айлануу мезгили 255 жылга барабар экен балдар. Ал эми биздин галактикадагы жалпысына метагалактика деген биздин ошол күчтүү приборлордун чеги жеткен ааламдын бөлүгүндөгү миллиарддаган галактикалардын кичинекей эле бир галактикасы экендиги дагы аныкталды. Ошондой эле акыркы кездерде 1995 жылы космос мейкиндигине чыгарылган Хаббл телескопунун негизинде азыркы учурда балдар өтө баалуу ушул космос жөнүндө, деги эле аалам жөнүндө өтө баалуу маалыматтар алынып атат. Ошол Хаббл телескопу абдан сапаттуу сүрөттөрдү космостун, деги эле галактикалардын, ааламдын сапаттуу сүрөттөрү менен бизди камсыз кылууда. Анда эмесе азыр ушул Хаббл телескопунан алынган кээ бир сүрөттөргө дагы көңүл бөлөлү төмөнкү видеода, андан кийин сабагыбызды андан ары уланталы.
алынган сүрөттөрдө биздин ааламдын канчалык кооздугу, ошондой эле биздин ааламдын канчалык чоңдугу, канчалык ар түрлүүлүгү көрүнүп отурат, балдар. Мына ушул сыяктуу Хаббл телескобуна окшогон азыркы учурда Кеплер деген телескопто чыгарылган космос мейкиндигине, ал телескоптун негизги максаты биздин жерге окшогон ааламдагы планеталарды изилдөө болуп саналат. Ошол сыяктуу эле көптөгөн спутниктердин жардамы менен ар кандай радио телескоптор, рентген телескоптору жана башка көптөгөн телескоптор чыгарылып атат. Алар болсо бизге абдан баалуу, ошол аалам жөнүндө баалуу маалыматтарды алып берип отурат. Анда эмесе балдар, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабакта балдар биз силер менен космос физикасы жөнүндө тааныштык. Ааламдын түзүлүшү жөнүндө баштапкы көз караштар менен тааныштык. Ошондой эле ааламдын түзүлүшүнүн деги эле күн системасынын түзүлүшүнүн геоборбордук жана гелиоборбордук системаларын салыштырдык. Анда эмесе балдар, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки кызыктуу сабактан жолугушканча сак саламатта болуңар.